Сасуктумоо илдети быйыл эрте башталды. Сасуктумоого көбүнчө жаш балдар кабылып жатат. Ош шаардык жугуштуу оорулар стационарынын биринчи бөлүмү 40 орунга ылайыкташтырылган. Бирок учурда 60ка чукул бейтап дарыланууда. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу аз деп айтылганы менен бейтаптарга орун жетишсиз. Алар коридордо да жатууга аргасыз. Напас аламы 38-39-40ка өтүп кетет температурасы. Кызымдын дем алуусу кыйындап, дене табы 39-40ка чейин көтөрүлүп жатат. Облустук балдар ооруканасына барсак, орун жок деди. Аргасыздан бул жерге келдик. Бул жерде да орун жок. Бирок дарыгерлер бизди алып калууга мажбур болду. Анткени мен кызымды үйдө дарылай албайм. Нафас аламасына факат корундан нафас алынат. Адистердин айтымында балдардын тумоосу күз-кыш мезгилде күчөйт. Ага аба ырайын суукташып кеткендиги себепкер болот. Ошондуктан жай мезгилинен баштап эле балдарга витаминдерди берип, кышка даярдык көрүү керек дешет дарыгерлер. Балдар көбүнчө бала бакчада же мектептерде жугузуп алат. Мындан улам оорунун белгиси байкалган күндөн эле дарыгерге кайрылуусу керек. Ооруканага шаардыктардан сырткары район айылдардан да бейтаптар келет. Анткени бул оорукана түштүк регион боюнча жалгыз. Оорулар мисалы райондордон да келип жатат, башка областтардан келип жатат. Оорулар оор акыбалда келген үчүн биз эч убакта аларды негизинен биздинге жаткан оорулар 1 жашка чейинки ымыркайлар көбүрөөк, 2 жашка чейинкилер көбүрөөк. Ошон үчүн биз аларды сортировка кылып кабыл алганга аракет кылабыз. Аталган оорукана жалпы 180 бейтапка ылайыкташтырылган. Мекеме жетекчисинин айтымында учурдагы көрүнүш жылда кайталанат. Көйгөйдөн чыгуунун бир эле жолу бар. Кеңейтилген имарат куруу керек. Бул оорукананын эскилиги да жетип калган. Чечүү жолу жаңы больница куруш керек. Кеңейтилген себеби азыр мурда Ошундун калкы 250 миң населениеде болсо прописка боюнча. А фактически бизде 500 миңден ашык население Ош шаарында жайланышкан. Анын тегерегинде карыстуу территориясы бар. Нокаатка келип калат, Өзгөндөн келет, Арабандан келет. Бул проблема өтө чоң проблема. Мунун бир чечүүчү жолу болуп эле жаңы типтеги, стандарттык типтеги жаңы жугуштуу ооруканасын куруш керек. Заманга бап ушу биздин ушу балдарга жакшы жардам көрсөтүп турган бир жаңы больница куруш күнүн талабы болуп эсептелет. Деген менен облустук балдар ооруканада да ушундай эле көрүнүш. Бейтаптар коридордо жатышат. Биз өзү оорубуздун диагнозу пневмония. Кече келдик. Места бошокчу жатып турабыз. Бүгүн бошоп калат. Түштөн кийин бошоп калат деп атат. Которот. Врачтар жакшы эле карап атат. Колду кече баштадык. Бүгүн кичине эмебиз жакшы. Бул өпкө оорулар бөлүмү 60 орунга ылайыкташтырылган. Учурда 70тен ашуун бейтап дарыланууда. Бул жерге өпкөсү шамалдап, дем алуусу начарлап калган балдар жаткырылат. Дарыгерлер коридордо жаткан бейтаптар убактылуу гана 1-2 күндө палатага которуларын айтышты. Эми кырдаалдан ушинтип чыгып атабыз, майра жок, булар жаткызбай койсок дагы болбойт, үйүнө условиясы жок, карай алышпайт. Анын убагында булар дагы үй бүлөлүк дарыгерлер кайрылбай жатышат. Күндүзү барып ошол үй бүлөлүк дарыгерлер кайрылып, ошолордун рекомендациясын алса, ушунчалык больницага жата турган акыбалга жетпейт эле. Ар бир илдетти алдын алуу керек. Ал үчүн убактысында вакциналарды алып, туура тамактануу зарыл. Ошондой эле дарыгерге да өз убактысында кайрылып туруусун адистер эскертет. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.